Амансыздарбы? Эсиңиздерде болсо, 22 январда биздин офисте тинтүү болгон. Кесиптештерибиз Болот Темиров менен Болот Назаровду кармап кетишкен. Ушул эле күнү биздин техникаларды дагы жүктөп кетишти. Мындан 3 күн мурун биз ноутбук жана компьютерлерди кайрып алдык. Негизи алар апрель айында берилүүгө тийиш болчу. Бергиси келишпедиби, Айтор сүйрөп жүрүшүп, акыры соттун чечими менен гана алдык. Дем алыш күндөрү биз компьютерлерди текшерип көрдүк. Эмне болду дебейсиздерби? Бул тууралуу Болот Темиров өзү айтып берсин. Биз кайдада алгандан кийин текшере баштадык, анан кийин биз үчүн таңгалыштуу бир нерселер чыга баштады да. Мисалы, алар айтып атат, ушу биз эксперттерге бергенбиз, эксперттер карап берген, ага чейин, эксперттерге чейин компьютерлар баягындай жабылуу түрүндө пакеттерде турган, эч ким ачкан жок деп бизге айтып атышат да. Бирок биз далилдедик, бул жалган, себеби эксперттер берерден алдын ала бул компьютерларды башка белгисиз адамдар чукулап колдонгон деп, компьютерди ачкан деп. Азыр далилди көрсөтөбүз. Мына мисалы, ар бир Windows'то компьютерде ким качан ачкан деген нерселер жазылуу. Управление компьютерине кирсеңер, мына болгон окуялар бул жерге жазылып турат да. Ошо журнал Windows'ка кирип туруп, система эмне болгон бардыгы көрүнөт да. Мисалы, ошо бүгүнкү биз буну компьютерде ачып кылган нерселер 4 июль 13:37 деп жазылып турат. Мурдатан бери бардыгы башынан баштаганды бардыгын карап чыксак болот. Бирок таңгалыштуу нерсе, карасаңар, эң акыркы манипуляция бул компьютер менен 2 мартта эле болуп атат да. Ага чейин келип бардыгын өчүрүп салыптыр. Атайла өчүрүлүп тур. Андан сырткары айтишниги, ошо ГКМБнын болобу же МВДнын айтишниги, буларга иштеген айтишниги бир аз адашып калыптыр. Бардыгын өчүрдү, бирок баары бир изин, мен мисалы мындай компьютер килтейген акылдуу компьютерщик эмесмин, өзүм таба алдым. Жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө, баягы башка бирөөлөр кирип, сен деле кирип бир нерсе туура эмес болуп калса, ал ошибканы кийин интернетке кошулганда Windows'ко жөнөтөт да. Анын журналдын аты PFRO деген файлда сакталат. Ошону ачсак, анын айтишниктер эске албай запистерди калтырып коюптур. Мына мисалы кирдик дагы, запистер бар, 11 февраль мурунку жылдан бери бул бардыгы сакталып келатат. Анан кийин таңгалыштуу 24 январь күнү 2 күндөн кийин бизди тинтүү кылып туруп, арест кылып туруп, 2 күндөн кийин белгисиз адамдар 20:36 кирип 30 чакты операция кылып, мындай кирип ар нерсе кылып туруп чыкканы бул жерге сакталып калыптыр. Таң калыштуусу, айтишниктер 24 январда биздин компьютерлерди ачып, ичиндеги айрым материалдарды өчүрүшкөн. Мыйзам боюнча печать басылып, таңгакталган техникаларды соттун уруксатысыз ачууга укуктары жок болчу. Ананда так ошол күндөрү биздин компьютердеги маалыматтар социалдык тармактарда таркатылып жатты. Кызыгы, тергөөчү Камалов 28 январда гана ноутбук компьютерлерди текшерүүгө уруксат алган. Техникалардагы маалыматтарды фейк троллдор аркылуу интернетке чыгарышты. Социалдык тармактарда колдорунан келишинче биздин командага карандай жала жаап, жамандап турушту. Бизде печать басылып, таңгакталып жеткирилген техникалар кимдер тарабынан ачылган деген суроо жаралды. Бул суроо азыр да ачык бойдон калууда. Бул боюнча буга чейин 1 май сотуна кайрылганыбызда кызматкерлерге карата кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Бирок биз кайра апелляциялык арыз менен кайрылдык.
Бул иш кайрадан каралып, техникаларды мыйзамсыз ачкан, маалыматтарды тараткан айтишниктер жана кызматкерлер мыйзам чегинде жазасын алат деп үмүт артып турабыз. Баса, эл көйгөйү ачык айтылып, жеринен чагылдырылышын каалайсызбы? Анда биздин Patreon'га катталыңыз. Сиздин колдооңуз орчундуу маселелерди козгоого көмөк болот.